Туғандар, ассаламу алейкум. О, жақсыпы? Жақсы, жақсы. Мен ошо авам тартқаны келдім, туғандар. Бүгін августтың 21 болып қалды. Ошо біз бақсаққа бара албадық, ошо жерде эле үйдүн алдында тартып калабыз эми. Кума палуан акамын атасы ошо авама көп суроолор болду эле. Ошо авамды тартып кой деген. Авамды тагып кой мерге, тым көрүң. Мерге тагып койгом, тура берет, а? Ава, кандайсыз бу? Жақсы, Кудайга шүгүр. Рахмат. Бу мен жашыраак баламын ава. Анан сизди чоңдор көп экен тааныгандар. Ава таанып бар. Анан анча тааныбагандарга бир өзүңүз тааныштырып коюңуз. Рахмат. Мен Актоғай айылынан, Сузак районунун Актоғай айылынан боломун. Атым Мавлян Кулов. Мусу документте мусулман болуп жазылган. Кудайга шүгүр. 7 балам бар, 4 ұл, 3 қызым бөт, бардығы жайланып өзі менен өзі. Аялым өтіп кеткен 2007 жылы. Bir ayal алсам путум сындырып алғандан кейін жүріп кетті. Аны ошо боюнча жерден табышат жок. Уманды аял жок, азыр балдарымдын үйүндө мейманчылыкта ойноп күлүп эле жүрөмүн. Жакшы. Карлыктын дору сүрүп. Кудайга шүгүр. Ава канчага чыктыңыз бу? Азыр 81ге чыктым. 81ге чыктым. Сизде өтө күчтүү палуан болгондой маалында. Рахмат. Убагында болдук, жүрдүк, ойнодук, күлдүк. Биз менен кошо жүргөн мына Мурза деген досум бар эле Караматтан, алдагы абдан кудайлашкан дос элек. Ош, Минактан Абдыкадыр палуан, тетиги Бекбай, Акмандан Мырза палуан, Рахман палуан менен ошо кошо ойноп үзөңгүлөш болуп бирге ойноп келип жүрдүк. Кудайга шүгүр, мына азыр эми ушу карлыкта балдардын үстүндө мейман сыяктуу болуп ойноп келип жүрөмүн. Кудайга шүгүр, заман болсо кеңири. Балдарды тарбиялаган. Балдарды тарбиялап бүт бардыгы өзү менен өзү, Кудайга шүгүр. Ава, бу аттан сүйлөңүзчү бир ава. Канча жаштан ат минип чоң ойнодуң? Мен 16 жашым мен атка мендим балам. Bir Torgaşkat деген атым бар эле. Ошону bir 15 жылдай чаптым. Ошол ат мени мусу кылып чыгарган ошол ат болгон. Ошо улакка чапканда ошо топ бузулбай калат эле. Аркам боюнча астага кетет эле. Биринчи атым ошо болду. Андан кийин азыркы аттар эми 9-10 аттар да. Мен билмеген аткан биринчи аттарды минип жүрдүм, Кудайга шүгүр. Bir Актону деген атым бар эле. Жакшы ат эле, аны чаап жүрдүм. Андан кийин Тор ат бар эле. Анан Көкжал деген ат бар эле. Миллион деген атым бар эле. 2,5 миллион, 3 миллионга бергеним жок ошол атты. Казакстандан келди, Афганистандан келди, Өзбекстандан келди. Туугандарым сатуу үчүн чыгачага деген эми саткан эмес, мага кереги жок сен. Балдарым чабаткан мага ошо миллион ошол. Анан Афганистандан кийин дагы келди. Кийин дагы келип 3 миллион беребиз, үстүнө да беребиз деди. Ошондо эми саткарым жок ошол атым. Ушу область боюнча биринчилик бербей жүрөт эле да. Алат. Кийин ошол ат 14 жыл чаптык. 14 жыл. Көрүнгөн жерден ошо түйө, машина, бүт бардыгын ошол ат менен тыштап жүрдүм. Мына Кубан палуан эмен катайып калып. Бошто 73 жашымда түйөгө тыштадым мен ошол ат менен. 73 жашымда. Токо деген неме милиция болуп отставкага чыгып келген начальник мест болуп жүрүп. Алиярдын атасы. Экөөбүздү кучакташтырып ошол жерде дос кылган. Ооба, дос болгон. Ал киши да өтүп кетти. Аялым өткөндө келди, анан кийин мен путум сынып калып анда бара албай калдым. Алиярдын атасы да билсең керек, депутат жогорку сөбөттө. Ошентип ойнодук. Биягы Өзбекстан, тетиги Шаркан, Боз район, бүт бар Өзбекстандын биринчилигин алып бергенмин. Мен, Мурза досум, Улан деген, Асылбек дегендер болуп. Мынаяктан жана Сарымсак деген палван, Темирбек деген, Камилжан деген палвандар ошо кошо болгон, бизде Капаш дегендер. Өзбекстанда ошол жерде дагы мен ушу Кален совхозунун атынан чапканбыз. Баягы немеден көрсөтүп койгон экен, телевизордон.
Böt bargıda 70-80'day adam gelip bizde palvandарды көрөбүз чакырып неметип калышты. Ya bu palvanдар içpейт, maylı görsüңөр көрүлө деп көрсөтүп кеткен. Андан кийин Кожобат районунун биринчилигин алып бердик. Анан ошондо бөт барык немелерди парадтан өткөздү. Өзбекстандык Кожобат ушу биздин Жалал Абад областында чоң район экен. Ошондо биринчи неме парадтан берди, пактасы барбы, кою барбы, минескенин барлыгын өткөзүп кетти. Анан биринчи жеңиш башталып калган, мен бир торгаш кат бала чоң ат эле. Камилжан акан, эми сиз республиканын палвансыз го? Siz şüpheriniz ya Asilbek'te taşıp İngilizce koyuverir misin Musa'ga? Siz mingen at bittesi yanlış olmaydı dedi. Bilekleri topluca etken. Aytkan ayla şu hiç kim düşmesinden birinci sorunu alıp alıp 4 lakt içine koyuveriydi. Özbegi birinde, Tazegi birinde, Arağı birinde büt var ya moğur emesi adam. Oşonda bir 10 hektar yer zagorat kaldı. Niye bayram oldu oşonda? Özbekistan'ın Anjan oblasının ulağı olgan. Oşonda. Анан кийинкиде Кожобат району Анжан областына 20 гектар жерди загород кылды 2 машина менен. Ошол жерде мага 3 жол ашып кетти. Баягы микрофондо кальян сапконун палваны деп көрсөтүп кой берген экен. Келгенде ушу бөт жабылып алып палванды көрөбүз деп ошол жерде көрүп кетишти. Анан аярдан кийин сүйлөшүп менен аярда биздин аталды болгондо биздин аттарды жакшаттарды ошол жака сактап алып кеткен элек да. Анан эми ушунчалык болду, эми Кожобат районунун улагын чаап бересиңер деди. Шилденин күнү анан ошо 4-өбүз бардык, Мурза, мен, Асылбек, Улан деген, ошол жерде жана Камилжан палван, немеден Көгарттан, Сама палван, мына Сузактан, мынагы өзгөндөн, Нокенден, Советтен бүт бар ураныбыз, ким кыргыз болсо ушуга Özgönbayga tart bolsun dep tartıp berdi, анан кийин ошол жерде мага 4 ашып кетти баягы жерде. Кийин ошо Кальянын неме Кожобат районунун эмесинин эң акыркысында мен бир чоң согунга неме тыштаганда мен колмо-кол көтөрүп алды баягы жерде. Колмо-кол көтөрүп алдым мен. Жанагы депутаттар эмандар көтөрүп албайт. Жүйөлөп көтөрүп неметип алып тосуп алышкан. Анан ошондо бизде аттарды алып кетке калганда. Анан ошо Taşkanbay деген парторго Түрк экен директор эми деди ушу биздин сапкоздун атынан палван болуп жүрө бергиле, аттарыңарды багып беребиз, өзүңөрдү палван кылып айлыкта төлөп беребиз деп жүрдү. Анан бу жерде Ислам Асанов деген директор бар эле. Ал сөз бизде мурун жеттир бу жерге. Анан бир күнү конторго чакырып алдым, мусу чакырып атат деп барсам Ислам деген директор бар эле. Мусу эмне болду, силер ушакты кылгыз, аттарды алып койсоңуз бүт баргын эмесеңиз анан кийин барабыз да, айлык жазып берсе аялыбыздан бери андан артык эмне? Жок балам. Кереги жок. Атыңарды эле алып келгиле, бу жерде бойуна эле неметип жүрө ат батыңар менен койгула, барбагыла деди. Ушу менен бу жерде болдук. Анан эми өзүбүздүн улакты армансыз чаптык. Балам эми мактана берсе музакка кетип калат да бу. Мына ошо силерин аба. Мына Мурзалы деген рейс болуп жүргөн. Ошондо буягы ачы, буягы сети көгарт бөт бары келип ошондо торпокту 4 тыштамай кылган. 4 тыштамайын тең мен тыштап алгам. Анан улактап келе берген бүйбө. Анан эми Кыргызстанга мени көп жолу чакырды. Турмуштун айынан баягы атам өтүп кетип 54-жылы өзүм баягы үйдө балдарым жаш, үйдө карай турган көп жолу барбадым. Кийин 77-жылы Ош областына чакырды. Анан Айтыкул палван, мен бердим. Анан мына Парпадан Бердибек деген досум бар эле. Ушулар болгондон 5-5 болсо, анда Жалал Абад менен Ош бирги Ош областы болчу. Ош областы 12 район бар болчу. 12 район менен беттештик эрди. 12 райондон беттештип туруп 2-нчи орунду алып калдык. Жакшы атым бар эле, ушуга кетканда тиштеп арка жолотпойт эле да. Анан аны неметип келтиргенден кийин чоң атым ошо үйүрдө эле жайлоодо. Келгенден кийин ал атым аркандап койсом ал өлүп калды. Кийин анан Бишкекке чыгырды. 78-жылы. 78-жылы бар ошондо Кыргызстандын 100 жылдыгы болчу. 27 команда менен беттештик. Нарын областы, Талас областы, Чүй областы, анан Ош областы, анда Ош менен Жалал Абад Ош областы эле да. Ошондо
бөт баргын жеңип токулук абыздан бери аркалыктырган жандыктар алып кете береби деп туруп алам бул токулук абыздан бери урдаган. Ошондо 6 жолу чыдагам. 6 жолу. 6 жолу ал убакта мына черта кылып коет. Улак болгон ошондо. Жо 5-5 ошону баштагам. 5-5. Черта кылып коет эле. Баягы чертада ошого таштайт элек. 6 жолу тышканда. Мавлан кулов 6 шайба бросает еще не давелен. Мавлан кулов деп ошондой деметкен. Судьялар. Ошентип ошо Кыргызстандын биринчилигин алып алтын медалы менен чемпиондугун берген мага 79-жылы. 79-жылы. Ооба. Кыргызстандын 100 жылдыгы болчу. Ошондо этип ойноп бөт бар улактарын чаап жүрдүк. Мен минбеген ат калган жок, биринчи аттарды минип жүрдүм. Эми Кудайга шүгүр азыр дагы 4-5 ат бар Кудайга шүгүр. Ошо мен ойноп күлүп жүрөбүз балам ошол. Жаман эмес. Азыр мына 81 жашка чыксаңыз, мына 16 жашыңызда, мына 20 жашыңызда курс болуп чабып жүрүпсүз да анда. Эми дагы бир неме айтып берейин балам. Мен дастап чапканда ушу катуу чабат элем. Мамаш деген аксакал бар, ошонун бир укасы Ажымат деген өтүп кеткен. Ошондо да эл көп болчу, ошондо 4 жол иштеп келген экен улакта. Акырына баягы торпокту тиштемек деген акса педарыңан эле чык болуп чыгып кеткен улактан чаппаган деп үйгө келип безгек болуп жыгылдым. Бүт баягы алиги неме чыгып кетти да. Оору чыгып кетти, таш кетти. Неме көз жара чыгып кетти. Өзүңүзгө? Ооба. Неме алиги уколдун өзүнөн 98 укол алгам. Кийин муну этке барып берип алган экен, 2 жылга чейин жараксыз болуп жүрдү. 2 жылдан кийин анан 5-жылга баргандан кийин өзүмө келип, анан кийин баягы мус болуп кичине неме дарманым экен. Ошол убакта муну торпок улактырып шаап кетип жаткан болчу шыбырып алып кетет эле. Эми андан кийин баягы мурунку немелер ошол урганда мындай болуп калдым, бирок кийин деле ошол мына 75ке чейин торпокту көтөрүп алып салып жүрдүм жалыма. Эми эгер путум сунбаса дагы эле чапкым келет, эми жакшы элем дагы. Ошондой этип ойноп келип жүрдүк, балам жаман эмес, Кудайга шүгүр. Мына 3 балам үчөө тең бирден жакшы аты бар, баардыгы чабышат. Оң менен солгон. Кубан ошо Бишкекке чейин анан тетиги Талас немелерге Бекбулоттун командасына чаап жүрдү. Улаш деген балам алда чабат. Анан эң акыркы Аятбек деген балам алдагы чабат. Аттарын жакшы. Ошо баламды болду. Анан алиги миллиондарын жана кем болуп кетти. Дайым култанып турат эле да. Ошо бир күн ачып калган экен, анан балдар сугарып келип, неме адеп жертип келип атат. Мен мына улумкуна чейин минип барып улашоңкуна десем, атканага кирип пычакка келди, аны сойду. Андан кийин ошо жана Айбаламдын ошонун мына Кубандын Көкжал деген атынын баласы бар эле жерди кашка 2 Мерседеске бир иштеди ошол ат. Анан тетиги өзгөндөгү жана палбандар бар го. Тетиги өзгөндүк. Ошонун улагында 2 төө, 1 тай, 1 кыргыз күйгөт иштеди. Ниязовдун улагында. Ниязовдун улагында. Андан кийин бир күн анан кийин бу жерде видео туруп анан кийин жылкын карап келем деп балам минип кеткен. Анан тамдын аркасына асып койгон экен. Баягы жерде кечке мал жаталактап алдагы өлүп берди ушу менен. 2 жакшы 6 атым өлүптүр. Ушу көзүктүү эмне экенин билбейм мен. Эми Кудайга шүгүр азыр деле балдарымда ошо неменин балдары бар, миллиондун. Уругунан бар. Уругунан 3-4 бар. Аталардын аты өлөт деп койду экен. Ооба, кече күнү ошо мына өзгөндө катта тамаша болду. Мына менин балам Кубан, анан 4 балбан дос болуп берди, ошондо бир төөгө таштап келди ошонун баласын. Азыр айда да азыр үйүрдө. Ошол ушундай этип жакшы ойноп, жакшы жүрдүк. Жаман болгонубуз жок эми. Балдарым дорунда, секен мейманчылыкта ошентип жүрөм, балам ошол. Жакшы экен ага. Бу эми жаштыктан сүйлөң эми. Ошо жаңы улак чабып баштаган балдагы 16 жашыңызда, ошондо bundan азыр 60 жыл мурда болуп атат эми 80 чыксаңыз, эгер 20 жашыңызды алсак, ошо биринчи атыңызды айтып бериңчи бу. Биринчи атым Торгашка деген ат болгон. Мен анда менен азыр 9-10 аттарым бар, андай атты минбедим. Андай атты минбедим, ошо жолукпады. Торгашка ат болчу, сууга келген. Аттачым мен путуму улакта эч убакыт иштегеним жок. Дегенде топ бузулбай калды, аркам бою артка кетти. Андай атты минбедим, почти 15 жыл чаптым ошол атты. Кийин атта көзү өлдү.
Atта gözүгүп өлдү ошол аттагы. Өзүм да кошо gözүктүм. Мен билген ат калбады, жакшы жүрдүк балам. Оң менен солго таанылдык. Мен деген палвандар менен үзөңгүлөш палвандардын өтүп кеттим бир тобу. Мен Абдыкадыр өтүп кетти, Абдыкадыр палван. Так, Айтыкул, Абдыкадыр, Мынактан Капаш. Так, ушулар менен үзөңгүлөш болуп бирге чыктык. Бөт баргы өтүп кеттим. Мен баягы үзөңгүлөштөрдөн бир ушу неме калды, Акмандагы ушу неме бар. 86га чыкты. Ооба. Азыр. Неме? Наркы Парсиезден экен. Парсиезден болот. Анан Мурза деген палван болгон аерде, Рахман деген палван болгон, улардан мурунураак өтүп, ушулар менен үзөңгүлөш болуп чабат элек бирге, алар өтүп кетти, жакшы палвандар да. Анан Дудук деген палвандар бар эле. Ушулар менен Полот кыйла карып калыптыр. Көп нерсени унутуп калыптыр. Полотко ошо жанагы 14 жыл чаптым деп атат го. Ошол атты мен алып бергем. Мамаш деген аты болчу, мен Навазбек досумун. Акасы 2 жолу келди, 3-үнчүсүнө келди досум. Ошону эми кандай алай берген досум. Үйүрдө жүргөн жеринен барып көрүп келди ошол атты. Андан кийинки жана Торат, мына биздин айылдан Өмөр деген аты болчу. Анан мен укам менен жана Абдыманак деген укасы менен дос болчу. Эки атын тең алып бергенсизби? Жок, биринчисин алып бергем ошо Торат. Анан экинчисин Өмөр дегенде болчу. Мен 3 жолу адам жөнөткөм. Алайын деп. Алайын деп жөнөтсөм мен бала урдуна күтүп жүрөм. Жок, сатпайм деп, анан кийин акчанын күчү менен Полотбек алып кетти да муну. Полотбек алып кетти. Анан муну Маматжан деген управление начальниги менен Кудан экен, ошол неме болуп акча болуп, анан ушу мен алып кетти. Ошол ат бизден чыккан. Ошондо кырылдайт эле ошол ат. Кырылдайт болчу. Кийин анан Полотбек айтып атпайбы, бир жылан кетип атсам жолдон чыгып калып, же качпайт, же башка болбойт, ошол жыланды бергенен ушу кырылдап калды. Анан 16 келеден жем берип, анан ат кылып анан чыгарды. Мына биздин Көкжонго чыгат эле Полотбек. Анан оборот сүтү да берет болчу. Ама ат жакшы ат болчу аябай. Али менин миллионум ошол аттар, биринчи аттар эле да. Андан кийин чыкты да менин алиги миллионум. Областтын эмесин бербейт эле дала ушундай күчтүү ат эле. Биринчи орун болду, биринчи. Куан бир 7-8 төгө түштү окшойт аны менен. Машинанын өзүнөн бир 10 ашык түштү, 10-15 болуп кетти, эшитилип калган. Машинага бардыгын таркаттым. Өзүм эмнеге үйрөнүп албайм дейм да, үйрөнүп алсам бир машина менен жүрө берем. Ооба. Ошондой этип ойноп жүрдүк балам, жаман эмес, Кудайга шүгүр. Ушу эң кымбат атыңыз миллион болуптур да сиздин? Акыркы миллион. Торгашкадан кийин кайсы атты миндиңиз? 16 жылдан кийин. Торгашкаттан кийин Чунаккула деген атты миндим. Канча жыл чаптыңыз ал атты? Ал атты 4-5 жыл чаптым. Андан кийин Актону деген ат барлы, аны чаптым. Көк неме бир тор атым бар эле, Жалдуу, аны чаптым. Кубандын 680 миңге алган ат бар, аны чаптым. Миллионну чаптым, жанагы миллионду чаптым, анан балдарым чабат атым, ошонун балдарын. Азагы ат өзү эле чыгып калат экен, баягы өзүңдө болсо. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Ошо бу бала чаканы кантип бактыңыз эле башында? Тиричиликти кантип кылдыңыз эле? Бала чаканы мен атам райыс болуп, 18 жыл запеврим болуп иштеди. 1 жыл райыс болуп атам өтүп кетти. Мен 13 жашымда калдым. Эми Кудайга шүгүр, ошо техникумда окуп бүтүгөндөн кийин бир 10 жылдай ветработник болуп иштедим. Совхоздо. Андан кийин бригадир болуп иштедим. Анан заводскалат болдум 1 жыл. Анан кийинки немелерим бригад болуп звено болгон, пенсияга чыгып кеттим. Ушу менен пенсияда жашап атам, секей, Кудайга шүгүр. Жаман жүргөнүм жок, жакшы жүрдүм. Бөт бар теңштарым кетип калды. Кетти бардыгы эскилерим. Эми алар эми жаң менен Кубан немелерим, менин балдарым бар жаң деми. Чыгып келет. Эми азырда чапкым келет эми сылак. Бут сынып калды. 5 жол сындырып алдым мен бутумду. Бир эмес. Болду эми. Денсаулык караң эми. Кудайга шүгүр, жакшы жүрөбүз балам. Мына малында улакты дүңгүрөтүп чапкан экенсиз. Бүгүн мен сизди издеп келип отурам мына. Рахмат балам, ушунчалык келип неме тартам деп. Көбү тартып келебиз деп немеге тарттырабыз дейт. Анан анча-мынча немеден интервью алып неметип калышат. Немеден чыгарышып. Алиги областта жана оюн немелерде бүт барганда неме интервью алып неметип калышат. Бу атаңыз жөнүндө кыскача айтып кетиңизчи, атаңыз жөнүндө. Атаңыз кандай адам болгон? Атам абдан кыйын киши болгон.
18 жыл запырма болгон. Анан али Шамши деген акам бар эле, ошону зоты неме райыс кылабыз дегенде бул жаш. Өзүм иштеп берейин деп өзү иштеп атып 54-жылы күзгө мал абыз айларында өтүп кетти. Мен ошондо 13 жаш элем. Андан кийин Шамши деген акам бар эле 8 жыл зоотехник болуп иштеп жүргөн, ал өтүп кетти. Андан кийин чоң акам бар эле Тажыбай деген Өпөлкамыздан болуп мектепте мугалим болуп жүрүп, ал өтүп кетти. Анан түшүктүн баардыгы мага эле берди. Апам өтүп кетти. Эжем бар эле, ал өтүп кетти. Түшүктүн баардыгы мага калып калды кийин. Анан эми балдарым жаш, бир эжем бар эле, ошол катуу жардам берип жүрдү. Анан эми жакшы элдин арасынан 20 жыл ошол жерде өзүм бий болуп башкарып жүрдүм. Ошол өрөндө. Анан кийин ошо бутум сынгандан кийин Кубан деген укаман өткөзүп берген, мына сен бийсиң аткарасың. А бу жерде жанжагылып сен балаңы коет элек, али Улаш деген балам бар, Нурлан деген. Жок, болду, өткөзүп бердим мен. Деп анан азыр ошо Кубан бий азыр бизде. Атаңыздан баягы акыл насааттарынан эсте калгандары барбы? Бар, Кудайга шүкүр. Атам 14 жашында, 13 жашында мени 5 вакыт намазга жыккан, 5 вакыт намазга. Анан ошо күндөр өттү, айлар өттү. Баягы намазды үйрөтүп кетип, анан кийин үйдөн намаз окуй турган эч ким болбой калды да. Анан Үсен деген молдо бар эле менерде. Ошондон окуп неметип келейин десем, Мустади мен жакшы жаза албайм, Ботокараев жакшы жазат. Ошого неметсе, ошого жаздыр деди. Анан күндөрдүн биринде ылдый көздөп карасам, Ботокараев ал убакта машина аз болчу, пассажир мен түштүм, Ботокараев кошо чыгып калды. Ооба. Ушундай сизди жакшы жазат дегенден Үсен акесим ушундай жазып берсем, болуптур балам, болуптур деди. Анан өзү кайнатам бар эле, ошо жака өтүп, экинчи күнү келесиң, баягы машинада кошо түшүп калды. Кошо келет, анан эметип, мына баламдан берди. Карап турсаң, баягы өзүм окуган эме, ошондон баштап эле окуй баштадым да. Намазды 5 вакытта. Ошондон баштап намаз окуйм, Кудайга шүгүр. Атаңыз сизди намазга жыгыптырды да. Ооба, чыгып өтүп кетти. Атам ошол жерде өтө кыйын киши болгон. Кайсы чоң, кайсы неме ошо менин атама келет эле да. Анан Осмунал деген абам бар эле. Алам райыс болчу, өзүнүн укасы атам кына бүт баарын атам аткарат эле да. Ошондойтуп атам жакшы адамдар болгон. Ошого сизде баягы акыл насааттары бар эле дагы? Бар. Мындай кылба деген сөздөрү бар эле. Атам айтат эле, бирөөгө жамандык кылбагыла балам, жакшы жүргүлө, намаз окугула, бирөөнүн алазыбын аттабагыла деп сөз кылат эле. Кудайга шүгүр, жаман болгону жок. Баягы атанын патасы иди, жаш убакта элге кызмат кылдым. Атам айтат эле, биздин уруктан 54-төн нары өткөн жок балам. Деди эле, мына Кудайга шүгүр, баягы кандайдыр, мына азыр ошо элдин патасын алган, мына 81ге чыгып баратам. Кудайга шүгүр. Рахмат балам. Кем болбо. Бу миллиондан сүйлөнгөнбү? Миллион бу эң атактуу атыңыз миллион болуптур дейми? Ооба. Каяктан келип калды алат сизге? Бул миллион өзү Россиянын немесинен келген. Анан бу жерде максат деген бизде Ботокаев максат деген бар болчу. Ошонун өкөлөрү анан кийин бышты мезгилинде анан кийин алдык. Мен кичинекей балам өзүм мал алым менен неметип отуруп, кутурганда отуруп эле Кубан таласка кеткен, Бишкекке. Анан ошо балам алып бересин дей берди. Балам Кубан акаң келсин, алып берейин болуптур. Деп анан кийин бышсында, анан кийин ошо барып анан Кубан келгенден барып анан бардык. Баргандан кийин анан эч болбойт. 60 миң, 60 миң, бул 6 аттын пулу. Ал убакта пулдун күчү бар да. Анан 20 миңден 30 миңге чейин чыктык. Болбойт. Анан келе бер, мен Кубан айтып калды, атага 60 миңге бир 4-5 ат берет го, андан көрө жөнөкөйлө ат албайбы келин. Анан ал кичинекей балам анан баягы жайлоодон келгенден алып бересин деп тарым жатып алды да. Анан Камал деген досум бар, досум. Дагы бир немени кошчу, ал ошону ал эми. Деп үстүнө бир торпок берип анан кийин алып келген. Ташты 17 жылга чейин неметти, кийин ошентип өлүп калды да. Эми балдарынан бар, Кудайга шүгүр. 3,5 миллионго чейин сурады кийин. 3,5 миңге бергеним жокту, дагы үстүнө берем деди. 3,5 миллионго. Афганистан, ооба. Ошондон берген эмесмин. Анан туугандарым, тең туштарым сатып ийсиң, ошончо немени. Мага кереги жок, балдарын чапканы миллионду саткан эмесмин. Чоң ат эле да бу. Ар кандай жыйында өдө болобум, неме болобум, маңдайынан калыптан наркын келет кана мен маңдайын койсун нарка сүрөт эле да. Ашкандан кийин мен деп вообще эч бир сезбейт элең да. Ошондой жакшы аттарды жүрдүм.
Азыр 8-9 эми балдарымдын ар биринде 1ден 2ден ат бар, Кудайга шүгүр. Турмуш жаман эмес балам. Турмуш жаман эмес дең. Ооба, бу Даканды сиз жаштыгыңыздан эме кылсаңыз, сиз уккан билгениңиз барбы Дакан боюнча? Бар. Азырга чейин Дакан болуп жүрөт. Дакан деп мунун ачыда мынау Капартага, дайым Капартага чыгат болчу. Жумабай деген палвандар болгон. Даканда анан бизде Торгашкат деген болгон. Торгашкат деген. Жамбашы жерге тийген эмес экен. Жамбашы. Эч жыгылган эмес. Жыгылган эмес экен. Мына şu Акман убакта райкомдор менен кенде алаттарды. Ана муну Акмандын аркы сайында бир немеде булак болуп анан атам бир эмелек улак ашып баратып, бир катта сайдын ичинде таш бар экен. Ошол жерден ат мынакка бурулган атам учуп кетет экен. Ошо сайдан ат качып, Актайлактан улак менен ошол жердин Карбек аяштарынын бир боз көлүгү менен ошол жердин жетип келип анан кийин алып кеткен экен. Алат. Ошол атты. Анан карышкырды, немени неметкенде ошол Торгашкат менен кармайт эле атамдар. Өдөгө дагы, ылыйга да бирдей чуркайт эле ошол ат. Анан ошо Мамаш деген абабыз ошо дайым үйүргө салат эле. Ай караңгы түндөрдө кулагынан шам чыгып турат эле ошол ат. Анан ошол Сукашат деген жерде отурат экен. Мамаш жылкын үйүргө етти дагы, адамды дагы айгырда жолотпойт эле. Анан Сукашат деген жерден келип, анан бир Караң Токой жерден арасында бир 6-7 километр, 8 километрге чейин бар. Анан аты дүртөп келип бир малышы эшикке баягы кыргыз үйүнө алып кичинеп жиберет экен. Ошол жерден так жаныбарды анан жүгөнү салып неметет экен. Мингенден ушу чоң жол менен ушу жогору көзөй салып барса, 7 карышкыр ороп турган экен да, 7 карышкыр жылкыны. Анан ошол жанагы жүгөнү шыпырып суруп алгандан кийин ушу Караташ деген жердин ашырыбынан келген деп ошентип айтышат эле. Анан бакканда адамды киргизбейт эле, кулаган жөн бир адам гана бактырат эле. Ошонун баласы эле да, жана мен биринчи атым. Ошол аттын баласы болчу. Ошол ат ошондо Дакан болгон болду абы, же кайсы? Жок, Дакан ал ачыныкы. Бизге өсүмдүктүн Торгашкасы ошол болгон. Болду. Биринчи ат болгон. Ошондо бул силердин Торгашкан экен историясы да боло? Ошонун баласы, жана мен биринчи 17-15 жыл чапкан. Ошонун баласы. Торгашкандын баласын чабыпсыз да сиз? Ошол атта кийин көзүгү өлдү да. Мен өзүм көзүккөнөн атта көзүктү да. 5 жыл чаппай жүрдүм. Анан Айтыкул деген бир палван бар эле, ошол чаап жүрүп, үкем чаап. Ырыс деген үкем бар эле. Ошол чаап жүрдү. Анан 5 жылдан кийин кичине телеп чаба баштадым убакта. Бул Дакандын историясын уккансызбы аба? Билем мен. Бир айтып бериңчи, каяктан пайда болгон, кимдин аты болгон? Даканды мен биле бербейм каяктан болгонун. Ал Дакандан көп аттар чыкты. Доран деген айышында бир көк ат болду. Көк ат чыкты. Анан анан кийин ошол Капартагандын балдарына бир карагер ат жүрдү, Дакандын балдары болуп. Эми азыр анча эми калбады, ушу небере пеберелер болсо керек. Мына ачы деп коет ушул тарапта. Бу аны Капартага, анан кийин Жумабай палвандар чабат эле. Бир ошолорго гана сурайт экенмин да. Ошолордон сурасаң болот ошону. Алар ошолор ата тегин так айтып берсе керек. Уруштан алдын чыккан деди алатты. Ушинтип айтып калышат. Жок, уруштан кийин чыкпайт. Уруштан кийин. Мен эс тартып неметкенде атам барында мен так 13-тө. Уруштан кийин чыккан. Уруштан кийин. Ошондо ачыдан ошо жанагы бээлер той берип 4 көрөй койсо чыкты. Ажымат ака, Көскөнбай ага, Сейит ага. Дагы кимиси? 3 көрөй чыгыптыр. Ошондон. Ошо аттынан, Ошол аттын баягы жылкыларды өстүрүүдө, ошондо жылкыны өстүрүүдө ошо герой ушулар болгондо биринчи. Ошо жылкыны чыгаргандар. Эми булардан өтүп кетти. Сама деген палван болуп жүрдү, мугалим болуп кийин өтүп кетти алардан эми. Ошол эми. Бу жаштыктагы бир болгон окуялардан бир айтып бериңчи, баягы эсте калган, өзүңүздүн жүрөгүңүздө калгандар барбы анча-мынча? Эсте калганда мына ачыда Муай деген бирөө болгон, жакшы аты бар эле. Анан эми баягы улакта бири-бириңе душман болосуңдар. Бул улак ошо адам душманлат балам. Бир тууганың болсун, болду оңуна келсе тартып аласың, үстүнөн кек сактап да калат да. Анан кичине неметип, тийишип неметти, ушуну ошо Таргашкат менен басып айдап үзөңгүдө өтүп калган. Басып айдап ат-баты менен жигип кеткен. Андан кийин мына Бай деген палван болгон. Тетиги өйүздөн. Анан мына коргон жарды улак болуп, аны да басып айдап үзөңгү путунда калган, аны да басып жигип кеткен.
Esте калгандар ошолор. Анан мен ушу топтон өзүмө келгенде ошо кое бербейт элем. Анан оң келбедиби, наракка түртүп берет элем. Анан кара төптөн ат салып атканда, ат салып атасың эмне дебестен тиштайт болсом, эч бир коркпостон. Ушундай чыгат элек. Эми азыр мен ушуну айтсам ишенбейт эми көп. Каяктан ушул булак чапсын деген ойго да келиши мүмкүн. Эми тааныгандар баары билет, аны айт. Ушундай баягы күчү теңдер болгон да эми, тек баягындай соперник балбандар болгон да бири-бирине. Болгон да болгон. Азыр деле бар да эми. Карама каршы оң менен сол болот, көрө албаганы болот дегендей. Эми ошо балбандар бар экен, бири-бириңерге атаңлашып кыйын чаап жүрдүңөр. Ооба да, мына Полотбек. Алабаларым барбы азыр? Жок, калбады. Калбадыбы? Мурза деген досум бар, алып өтүп кетти. Эми Полотбек калды бир гана. Кошо үзөңгүлөштөрдөн. Рахман, Мырза балбандар баары өтүп кетти. Ачыдан Миташ деген балбан болгон эле, бул да өтүп кетти. Калбады. Баягы менен кошо чапкандар калбады. Эми мен калдым да азыр эми акыркысында. Өтүп кетти баары. Мына Капкаш деген бар эле мына немеден. Алдагы балбан бул да өтүп кетти. Эми азыркы жаштар эми чыгып атат. Мына Кубан жана Калмамат. Так. Көп ооба. Элдин арасынан чыкпай коет экен, паркбыдан чыгып атат. Ооба. Кийинки монда. Ойнодук балам, жүрдүк, жаман болгонубуз жок, жакшы жүрдүк. Рахмат. Ооба. Бу сүйлөй бериң, эскилердин баарын айтып бериң, эстелик болуп калат эми. Мен да катайын, алыстан сиз менен бер сүйлөшүп отурайын деп келдим бу. Ушул менен эңиш-пеңишке дагы чыгып жүрдүңүз баба? Түштүм эңишке. 3-чү орунга алдым. Ошо область боюнча анан түшкөнүм жок кийин. Кийин түшкөнүм жок дең. Кийин түшкөнүм жок. Дипломдун өзүнөн бир 4-5 диплом бар. Алтын медалдын кавалери болдум. Чемпиондук 80-79 жылы Кыргызстан чемпиондукту берди, алтын медалды кошуп. Ошол күндөрдөн тартып мына 78-жылдан тартып 2020-жылга чейин Ош область, Жалал Абад областынан бири да биринчиликти ала алган жок. Мына мен алып келгем. 2000-жылдан кийин мына Ниязовтар алып атат. Ниязовтар алып атат. Мынабы Бекбай, анан алиги Ергеш балбан, ушулар менен бирге барганбыз. Булар эңиштен барган. Бекбай биринчиликти алган. Ергеш балбан экинчини, ачыдан жумо неме, ачыдан атаңызга эсиме чыгып атат. Буржубаев 3-чү орунду алган. Кызгумайдан бөт бар түрүнөн биринчиликти алып келгем. Ошондон бери албай 2020-жылдан кийин анан алып атпай Ош областтык. Мына биз алып келгенбиз биринчиликти. Мурда дең? Андан эч ким албай жүрдү? Эч ким 2020-жылга чейин ала алган жок. Ала алган жок. Кап деп кыжынасын, эми айла жок да. Күрө жарым алса болот эле десеңиз. Ооба да. Азыр мына Бишкектер эми Оштон чыгып атат эми мына. Кудайга шүгүр эми Жалал Абадтан да чыгыптылар, мына өсүп атат го балдар эми. Жаман эмес.